ар бир сабакка намазга даярдангандай даярданып, ар бир окуучумдан айбык сыйлап, уважать этип. Ар бир сабактын кызыктуу жана жеткиликтүү болушунда мугалим менен окуучулардын ортосунда эркин баарлашуунун болушу башка маселе. Мына ошондо гана балдардын окууга карата жөндөмү артып, билим сапатын жакшыртууга өбөлгө болот дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов. Өз алдынча билим алуу бул мугалимдер үчүн дагы, андан кийин окуучу студенттер үчүн дагы да. Ушул актуальный маселе бүгүнкү күндө. Албетте информационный технология, интернет ресурстар, IT технология булар бардыгы азыр маалыматты бат жеткизип атат, бирок ошентсе деле ошонун ичинен деле терип алып, анан булактар менен иштөө бир чоң маселе. Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназияны түзүп, билим сапатынын мыктылыгы менен даңкталып, өлкөгө гана эмес, эл аралык деңгээлге таанылган Гапыр Мадаминов Нарын шаарындагы агартуучулар үчүн жеткиликтүү сабак өтүүнүн ыкмаларын тааныткан лекция окуду. Анда убакытты үнөмдүү пайдалануу, инсандык өнүгүү, максаттуу туура коюу менен ага жетүү, окуучуларды тарбиялоо тууралуу сөз болду. Буга чейин эл мугалими тарабынан иштелип чыккан илимий эмгектердин натыйжасы айтылды. Кыргызстан ата-энелер мектебин Гапыр Мадаминов негиздеген. Ошо агайдын иш тажрыйбасын биздин мектепте 4-чү мектепте биз иш алып барабыз 6 жылдан бери. Анын натыйжасында бүгүнкү күндө мугалим, окуучу жана ата-эне менен биргеликте окууга болгон кызыгуу жана ошондой эле билим сапатыбызды көтөрүп кетабыз. Ошол агайдын көрүп өзүмө керектүү бир педагог катары бир опыт же болбосо мындайча айтканда жөндөмдөрдү алууга даярданып келдим. Ошол тренинг болсо аябай жогорку деңгээлде өтүп атат. Буюрса дагы көптөгөн нерселерди үйрөнүп билип алабыз деген ишеничтемин. Замандын талабына жараша жаш муундарга билим берүүдө агартуучулар дагы билим алуусун үзгүлтүксүз жүргүзүп туруусу башкы талап. Мындан улам Гапыр Мадаминовдун иш тажрыйбасын жайылтууга карата окутуу уюштурулду. Иш чара Нарын мамлекеттик университет аркылуу уюштурулуп жатат. Жайканын чакан грант программасы аркылуу уюштурулуп атат. Педагогдор үчүн методиканы жакшыртуу, балдардын эркин алып жүрүшүн, алардын эркин ойлорун айтып бериши, ошондой эле кантип сабакты эффективдүү жана эркин сабак өтүү, энелердин, аталардын мааниси канчалык зор экенин ушул семинарда, тренингде айтылып жатат. Өлкөдө билимдүү жаштарды тарбиялоодо бала бакча, мектеп жана жогорку жана атайын орто окуу жайлардын өкүлдөрүн бир аянтчага бириктирип, бирдиктүү иш жүргүзүүгө карата маалыматтар айтылып, иш чара жыйынтыкталды. Чапара Садыкказиева, Айдын Төлөбек уулу, Нарын жаңылыктары.